Ар бир кесип ардактуу дейт элибиз. Ошол ардактуу кесиптердин ичинен өзүнө бирин тандоо оңой эмес экен. Келечекте ким болгум келет деген суроо берилгенде, бирде атамды туурап, же радисти болгум келсе, бирде ак халатчан дарыгер, бирде кооз имараттардын чиймесин чийген архитектор, бир туруп бизнесмен, бир туруп компьютердин тилин чаккан программист болууну эңсейтелем. Бирок Нурсултан агайымдын сабагына арбалып отуруп, мурда оюмда жок математик мугалим болууну чечтим. Күн сайын мектепке келе жатканда бизди тосуп турган көп мугалимдердин ичинен Нурсултан агайымды көргөндө анын жанында өзүм агай болуп турганымды элестеткен бойдон кубанып сабагыма кирем. Мурда мага татаал сезилген математиканы жеңил эле түшүндүрүп, ар бир эсепти айланабыздагы биз колдонуп эле жүргөн нерселер биздин иш аракеттерибиз аркылуу эсибизге салып койгон сабактарына ээргип отуруп, эч кимге угузбай, мен дагы сиздей агай болом деп кайталай берем. Буйруса, мен дагы сиздей агай болом, агайым. Ата-эне өзүнүн балдарын жакшы көрсө, мугалим өзгөлөрдүн балдарын жакшы көрөт. Демек, мугалим деген кесип өзү ал адамдын бешенесине жазылган кубаныч десем, жаңылышпасам керек. Караңыздар, технология, акыркы үлгүдөгү уюлдук телефон, гаджеттер, булардын баары жөн гана курал. Балдардын биргелешип иштешине түрткү берүү жана аларды алдыга сүрөө жагынан мугалим баарынан маанилүү. Андыктан ары кооптуу болгон, ары жооптуу болгон, пайгамбарлык кесип деп ары сооптуу болгон бул ыйык мугалимдик кесипти тандаган соң балдарга татыктуу билим беришибиз керек. Жашоо бул математика. Анын сыңарындай ар бир инсан жакшы жашаш үчүн биз мугалимдер колубуздан келишинче аларга билим берип, шам сыяктуу жарыгыбызды чачып турушубуз абзел деп ойлойм. Балдар менен бар байлыгым мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр, саламатпы агай деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Саламатпы агай деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр.